Bir аңчы токойдо аңчылык кылчу экен. Эч качан колу кургайчу эмес. Bir күнү элек, bir күнү жапай доңуз, болбоду эле дегенде bir өрдөк менен кайтчу. Bir күнү дагы токойго барат. Аңчылык кылып жатып курал жарактарын жерге коюп, өзү обочураак барып турат. Андан бир аз мурун капканын коюп атканда арстан анын кыймылына көз салып байкап турган. Bir маалда артынан келип, арстан алдыңкы бутун аңчынын жонуна коет. Колума түштүң адам. Өзүңдү султанмын деп ойлойсуң, гана көрөлүчү. Ким айванаттардын падышасы экен? Арстан буларды айтып жатып, алдыңкы буттары менен чаап жиберет. Адам күү менен бадалдардын арасына кирип кетет. Көздөрүнөн от чачырап, жаны көзүнө көрүнө түшөт. Бир нерсе ойлоп таппаса арстандан кутула алчу да эмес. Сен менден өзүңдү дагы күчтүүмүн деп ойлоп жүрөсүң. Чын-чынына келгенде, мен сенден билегим менен эмес, акылым менен күчтүүмүн. Арстан адам бул сөздөрүн укканда манжасы жумушара чөт. Эмне дегиң келип жатат я? Могул кайрымакты көрдүңбү, кандай ичке? Сен анын ичинен өтө албайсың, а мен болсо бул кайрымактын ичинен өтө алам. Эгер буга ишенбесең, алгач мына мен өтөйүн. Арстан макул дээр замат. Аңчы жипти жогору көтөрүп астынан өтүп кетет. Кана, эми кезек сенде. Арстан да кайрымакка карай чуркайт. Жип ичке болгон менен абдан бекем экен. Арстан жулкунган сайын ороло берет. Көрдүңбү ким күчтүү? Мен сени көтөрө албайм. Бирок досумду чакырып капаска сала алам. Анан сени деп циркке алып барып сатабыз. Сенин эң чоң кемчилдигиң, Арстан, күчтүү акылдан жогору койгонуңда. Ошентип адам Арстанды багындырган экен бөбөктөр. Француз жомогу Арстан адилеттикти кантип орнотту? Токойлордун падышасы Арстан bir күн айванаттардын баарысын чакырат. Силердин 200-дүүлүңөргө эми чыдай албайм. Кимиңерге жакындасам, бириңер ийинге качып, бириңер даракка чыгып, дагы бирөөңөр жердин алдына кире качат экенсиңер. Мен силердин адилеттүү падышаңар катары калыс башкаргым келет. Ошондуктан келе жаткан жумада жыйын өткөрөбүз. Ар кимиңер сунуш, арман жана даттанууларыңарды ошол жерден айткыла. Bir жум өткөн соң айванаттардын баары топтолот. Арстанды ортосуна алышып калгандары уй-мүйүз тартып отурушат. Арстан чогулушту ачкандан кийин баары эле абал жакшы деген сөз айтышат. Эч бир даттануу жок. Түлкү, карышкары, чөө, бүркүт сыяктуу жандыктарда ой бөлүшүп, абалдары жакшы экендерин айтып өтүшөт. Акырында эчки сөз алат. Мен да жалпысынан абал дурус экендигин айтам. Бирок Арстан курсак ачса эле бизге келет. Мезгил менен башка жактарга да барып турса деген сунуш киргизет элем. Андан кийин кой сөз алды. Чындыгында мен да кубанычтамын. Bir гана жер Арстаныбыз эмнегедир койдун этин ашыкча жакшы көрөт. Бул өтө жаман көрүнүш го. Эми музо сөз улантты. Бул токойдо баары жайында. Бирок Арстан менин апамдын кайсы күнөөсү үчүн жок кылган, ошону билгим келет. Ошондой жакшы пикирлерди уккандан кийин жыйын жабык деп жарыяланды. Bir жум өткөн соң кайрадан жыйын уюштурулду. Арстан сөз алды. Өткөн жумада силердин даттанууңарды уктум. Эми меникин уккула. Ар бир нерсе адилеттүү болушу керек. Козу бакчамдагы чөптөрдү төбөлөдү. Музоо болсо бүлдүркөндөргө зыян келтирди. Мен бул токойдун падышасы катары мындай адепсиздикке жол бербеймин. Булардын жазалары силердин оюңарча кандай болушу мүмкүн? Буларга эң оор жаза берилиш керек. Жолбош кыйкырды.
козу, эчки, музоо өлүм жазасына тартылат. Алардын кандай жазалангандыгында токойлордун баардыгы күбө болушат. Алар чындыкты айтып, акыйкат издеген үчүн өмүрлөрүнөн айрылды бөбөктөрүм. Африка жомогу арыстандын рахматы. Бир мезгилде машине, кеме, самолет, поезд болгон эмес балдар. Адамдар үчүн зарыл нерселерди кервендер ары бери ташушчу. Ошол мезгилде тайманбас бир кервенчи жашаган экен. Куш учалгыс кервендер өтө алгыс жерлерден өз кервенин эң кыска убакытта алып өтүп бара турган жерине жеткирип турчу. Бир күнү бийик тоодогу кыя жолдун ортосунда жаткан арстанга жолугат. Арстан бир бутун жалап жаткан экен. Кервенчи арстан жанына келет. «Ай, сага эмне болду?» «Бутума бир тикен кирип кетти, ириңде баса албай жатам». Мен сага жардам берейин». Анан төбөнүн үстүндөгү куржунун чыгарып, май алып чыгып, сүйкөп байлап коет. Андан соң кервенчи азыгын ачып, нанын чыгарып арстан менен чогуу жейт. «Арстан, эми менин кетишим керек. Өзүңдү жакшылап карап жүр». «О, жолуң ачык болсун, кервенчи». Кервенчи жолуна түшөт. Кайра тартып келатып, дал ошол жерден эс алып калат. Караса маңдайынан бир арстан чуркап келатат. Бул баягы арстан экен. Сен эмнеге мени карай чуркап келатасың? Мен баягы сага жардам берген кервенчимин. Анда менин артыман кел, чокуда менин үңкүрүм бар. Чокуга чогуу чыгышат. Үңкүр абдан кенен экен. Ичи толтура баалуу таш. Мына бул бүлүктүн баары мага тиешелүү. Сен төөлөрүңдү бул жерге алып кел. Алып кетишиңче жүктө. Кервенчи төөлөрүнө казынадан жүктөп, мамлекетине келет. Ушул окуядан кийин кервенчилик кылуудан баш тартат. Арстандан алган байлыгы өзүнө эмес, укум тукумуна жетип, ушул убакка чейин жашап келет экен бөбөктөрүм. Түрк жомогу жакшы менен жамандын күрөшү. Карыя небереси менен эки иттин урушун карап олтурган. Небереси чоңойгондон бери ушул ак жана кара иттин талашына күбө болуп келүүдө. Булар анын чоң атасынын иттери, дөбөттөр эле. Небереси куроого бир эле ит жетээрин билчү. Мындан улам чоң атасына айтчу. «Ата, эмнеге эки ит? Анысы аз келгенси бир ак, экинчиси кара түстө. Айтсаң, чоң ата?» «Алар мен үчүн эки нерсени билдирет, балам». «Ата, чоң ата, айтып берсеңиз эмнени билдирет?» «Жакшылык менен жамандыктын белгиси бул. Алар дайыма биздин ичибизде бири-бири менен ушул иттердей ырылдашып, тутушуп келишет. Мен бул иттерди көргөндө ошол ичибиздеги жакшылык менен жамандык эсиме түшөт». Небере анда булардын кайсынысы жеңээрин сурады. «Балам, мен кайсынысын жакшылап бап эстеп баксам, ошонусу жеңет». Чоң ата ушинтип жооп берген экен бөбөктөр. Эмесе, кел бөбөгүм жомогук деген бүгүнкү уктуруубуз аяктады. Эмесе балдар, саламатта тургула.